Мына бүгүн Алапка айыл өкмөтүнүн Сары Тал айылынын Адылбеков көчөсүндөгү жолго асфальт төшөө жумуштары болуп атат. Жакшы организмдүү жумуш жүргүзүшүп атат. Саламатсыздарбы? Алапка айыл өкмөтүнүн эң чоң айылдары болгон ушул Сары Тал айылынын Узакбай Адылбеков көчөсүнүн 900 метр аралыгы ошол социалдык инфраструктуралык өнүктүрүү багытында асфальт басуу иштери башталды. Жалпы аянты 900 метр, сол тарабында атайын тротуары белгиленген. Бул каржыланган жалпы сумманын 9 миллион 800 миң болсо, анын 5 миллиону Алапка айыл өкмөтүнүн бюджетинин, калган 4 миллион 800 миң сом бул стим гранттан каралган. Алапка айыл өкмөтүнүн берилген бул тендер боюнча жарыяланган Алапка айылынын көлмө участогунда садик берилген. Бул тендерден Мискен курулуш компаниябыз утуп алганбыз. Өнүктүрүү каржылоо өнүктүрүү фондунан берилген. Мына биринчи этапта 20 миллион каржыланган. Кудай кааласа экинчи этапты бүтүү нарында турабыз. Иштер боюнча айтсак, ички объекттер полностью ички жанагылары бүтүлгөн, сырткы территорияларда бүтүп атат. Кудай кааласа 31 августта ачылышына тапшырайлы деп турабыз. 99% иштер бүткөрүлгөн. Кудай кааласа. 75 орунду бул бала бакча берилген. Биздин Айтбек Нурматов мектепке чейинки билим берүү уюмунда жаңы имарат курулуп жатат. Быйылкы жылда бүтүү алдында турат. Буюрса өзүнүн срогунда бүтүп атат. 2025 жылдын жаңы окуу жылына 1 сентябрга берилүү учурунда турат. Бул каржылоо булагы Алапка өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып жатат. 29 миллион 57 миң сомдук. Ал эми сыртындагы тосмолору дагы өзүнчө проект менен берилген. 3 миллион 900 миң сомдук проекттин негизинде азыркы учурда 2 подрядчик иш алып барып жатат. Бул социалдык объектинин керек, бул эл үчүн керек эле. Себеби биздин азыркы учурда заман талабына ылайыктуу типтүү балдар бакчаларына балдарды жайгаштырып, кезек күтүү деген нерседен бизде жоюлат да. Эгерде бул балдар бакчасы ишкөөгө берилсе, өзү 90 орунду, бирок 120 баланы камтый алабыз. Негизи айылыбызда өнүгүү жолунда азыркы учурда мамлекет тарабынан өтө жакшы көңүл бөлүнүп, биздин эл үчүн жакшы шарттар түзүлүп келе жатат деп ойлойбуз. Анын ичинде биздин кичинекей жарандарыбызга дагы баягы заман талабына ылайыктуу жакшы имарат берилүү алдында турат. Өрүктүү айылындагы мына бул 275 орундуу мектеп Кудай буйрса бүтүү алдында турат. Көрсөтүлгөн мерчеми декабрь айына белгиленген. Бул курулушту жалпы жүргүзүп аткан осо бул Астас компаниясы. Жалпы каралган акча бул өнүктүрүү фонддон 135 миллион каралган. Ушул жердеги айылдагы Маназар мектебинин 275 орунду мектептин иш мастери болот, иш башкаруучу. Биздин мектептин бүткөн иштери котельный Кудай кааласа бүтүп атат. Ички тырдоо иштери 75% бүттү, Кудай кааласа. Электричествосу, канализациясы, айнектери салынган. Спортзалдын крышалары жабылып, жакында ремонт башталат. Кудай кааласа, кол кагуу иштерине дагы материалдар даяр. Мына бул Кажар айылындагы 75 орундуу бала бакча 24,5 миллион сомго Хан Строй осо компаниясы, курулуш компаниясы тарабынан тендерден утуп иш жүрүп атат. Кудай буйрса, ичи 95% бүтүп калды деген маалымат айтышты. Сентябрда толук ушул Кажар айылынын бала бакчасы ачылышы болот деп күтүлүүдө. Бул бала бакчанын буга чейин бала бакча кичинекей болгон болсо, мына бүгүнкү күндө заманбап болуп чоң бала бакча курулуп атат. Бул бала бакчанын жалпы эле бул жердеги Кашкалак жана Кажар айылдарына социалдык инфраструктуралык жактан орду өтө чоң.
себеби бул жерде очередте турган, мөөнөт күтүп аткан көпчүлүк балдар Кудай буйрса сентябрдан баштап ушул жерге келип садикке кабыл алынат. Бүгүнкү күндө ушундай эле садиктер биздин Ала Бука жергесинде, Ала Бука айыл өкмөтүндө алгылыктуу иштер жүрүп, Кудай буйрса садиктер 3 садик ачылышы күтүлүп атат. Мына бул сиздер көрүп турган аянтчада кичи футбол аянтчасы курулган турат, Кудай буйрса. Ошого алгачкы даярдык иштери жүрүп, мына төшөлүүчү биринчи этабы бүткөрүлдү. Бетон куйганга толук даяр. Бул жерде Флагман строй курулуш компаниясы аркылуу 11 миллион 600 миң сомго тендерден уткан. Ошол боюнча иш аракеттер мына жүрдү. Кудай буйрса ноябрь айына чейин аракет кылып футбол аянтчаны бүтүрүү пландалган. Толук биздин айылда, Келте айылында футбол аянтчасы жок болгондуктан жаштар узак жактарга барып ойноп келгенге туура келген. Кудай буйрса бул алдыга коюлган социалдык инфраструктуралык жактан спортто өнүктүрүү багытындагы саясаттын негизинде жүрүп аткан бул иш аракеттер спортко бир топ салым кошуп, айылдын жаштары Кудай буйрса ушул жерден ден соолукту чыңдоо багытында дайыма ойноп, ден соолукка кам көрүп турушат. Ошондой эле бул жерге жакын аймактарда, кошуна айылдардан дагы келип бул жерде ойносо болот.